Оксфорд менен иштешүүбүз биз үчүн аябай маанилүү. Окуткан мектептерибиз бар мисалы. From European countries, from America. Сейчас в Бишкек, они работают по кембриджской системе. Абдан жакшы. Оксфорд мен баргам силерге. После окончания IB он может без экзаменов поступать в 140 университетов мира. Человек. У нас образовательный центр начиная с 2 лет и по 12 класс. Эми ошол балдардагы бир топ нагрузка азайтат да. Биз аябай жакшы жардам беребиз. Шаар мэри Жанарбек Акаев Оксфорд эл аралык мектебинин негиздөөчүсү Мухаммед Шафик Абдут Таваф менен жолукту. Анда калага эл аралык стандарттагы билим берүү мекемесинин жаңы филиалын куруу боюнча макулдашылды. Эки тараптуу меморандумга дагы кол коюлду. Биз мектептин башталганында дагы, мектептин Кудай буйрса бүткөндө ачылышында дагы, кийин ишмердигин жүргүзүлүшүндө дагы биз аябай жакшы жардам беребиз. Колубуздан келишинче. Оксфорд Ошто ачылып атат деп бүгүн мына пресстен чыкканы өзү эле силерге чоң реклама өзү үчүн. Ар кайсы тармактарда инвесторлорду чакырганбыз. Бүгүн билим берүү тармагындагы алгачкы натыйжалар чыга баштады. Борбор калаадан ушул Оксфорд International School'дун негиздөөчүлөрү келип, заманбап мектеп куруу боюнча биз бүгүн меморандумга кол койдук. Эл аралык мектептин курулушу жакынкы 2 айда башталат. Хашимахунова 50А дарегинде жер даярдалган. Имарат 5 кабаттуу болуп, 850 окуучуга ылайыкталат. Мекеме окуучуларды эл аралык деңгээлдеги Кембридж программаларында билим берет. Бул бүтүрүүчүлөргө дүйнөнүн 140 окуу жайына экзаменсиз тапшырууга жол ачат. Okay, we are just here in Osh just to open a new school. Буга чейин эл аралык мектебибиз Бишкекте гана бар болчу. Эми мынтип шаар бийлигинин колдоосу менен Ошко дагы ачып жатабыз. Мен ишенем, мектеп Оштогу жаш жеткинчектердин билимин алда канча алдыга тартат. Билимге салынып жаткан инвестициянын көлөмү $2 миллион ашат. Everything will be here. Соңку жылдары жеке-менчик мектептерге суроо талап өсүп жатат. Бул өз кезегинде мамлекеттик мектептердеги билим сапатын жогорулатууга атаандаштык жаратат. Учурда Ошто саналуу 3-4 гана жеке-менчик мектептер чет тилдеринде билим берет. Бирок бул ата-энелердин жана окуучуларды канааттандырбайт. Ынтымактуу атаандаштыкты жаратып бериш керек. Ошол кезде бул жеке-менчиктердин дагы көп санда болушу жакшы көрүнүш. Анан эми жеке-менчиктердин дээрлик көпчүлүгү бул орус тилдүү мектептер, окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Мурда ошол жеке-менчикте жалаң эле байдын балдары окуйт, анан баягыдай деген түшүнүк бар эле. Бул советтик стереотиптен уламчы. Анан ал бай эмес, ошол билимге инвестиция салам деген ата-энелердин балдары дагы көбүнчө окуйт да. Эми ал баягы мамлекеттик мектептер жаман болгондуктан эмес. Бул жакта баягы питаниясы бар, түштөн кийинки баягы кечки окутуусу бар. Ошо ата-энелер ошол тандоо мүмкүнчүлүгү берилиш керек. Ош шаарында 118 миң окуучу билим алат, алардын 18 миңи жеке-менчик мектептерге барат. Учурда 140 билим берүү мекемеси болсо, анын 70-и чакан жеке-менчик мекемелерди түзөт. Республикалык олимпиадаларда жана жалпы республикалык тестирлөөдө да жеке мектептерден жыйынтык жакшы болуп келет. Абдумалик Базарбаев, Тейт Балдиев, Ош ТВ. Inshallah, next year, Osh will have our Oxford International School in here. Бул жерде ошо мектепти ачып атабыз. Ошо полный Бишкектин системада Бишкекте дагы мектеп бар. Ошол системаны бул жерге Ошко алып келебиз. И ошол системаны балдарды окутуп, ошол системаны алар заграницага поступленияларды кыла берет. Полный. Мугалимдер ошо международный мугалимдер болот, иностранецтер болот. Америкалардан ошолорду алып келебиз бул жерге. Жалпы дүйнөдө канча жерде мектеп бар? Жалпы дүйнөдө Бишкекте бир мектеп бар, экинчи мектеп менен ачылып атат. Булар Тажикстанда дагы бир мектеп ачкан. Мына Ошто Бүгүндө 72 жеке-менчик мектеп иш алып барып атат. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 20 жылда мисалы үчүн 2-3 жеке-менчик мектеп ачылса, мына үстүздөгү окуу жылда 20 мектеп ачылды да. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу рекордтук көрсөткүч десек болот. Азыр эми ошол мектептерде жана орун жетишсиздигин жоюуга дагы жакшы өбөлгө түшүп берет. Жеке-менчиктердин көбөйүшү албетте мамлекеттик тарабынан мамлекеттик мектептер да бүгүнкү күндө саны өсүп атат. Бирок ошого карабай биз эми атаандаштык, ынтымактуу атаандаштыкты жаратып бериш керек. Ошол кезде бул жеке-менчиктердин дагы көп санда болушу жакшы көрүнүш. Анан эми жеке-менчиктердин дээрлик көпчүлүгү бул орус тилдүү мектептер, окутуу орус тилинде жүргүзүлөт.
Ошентсе дагы бүгүнкү күндөгү баягы дүйнөдөгү талап, мезгилдин талабы, бул англис тилине болгон муктаждык өтө өсүп жатат. Чындыгында эле бул мезгил талабы. Ошондуктан ушул Кембридж, Оксфорд системасында иш алып барган билим берүү мекемелеринин көбөйүшү өтө бизге мындай келечек үчүн пайдалуу. Анткени азыр дүйнөдө көбүнчө ошол STEM предметтерин айрыкча англис тилинде окуу мындай өзүнүн жакшы натыйжасын берет. Анткени бул биздин бүтүрүүчүлөрдүн көбү айрыкча шаар жергесинин бүтүрүүчүлөрү Европанын чыгыштын өнүккөн өлкөлөрүнө көбүрөөк мындай тапшырып атат да. Ошол үчүн жогорудагыдай системада окугандыгы келечек үчүн жакшы өбөлгө түс берет. Анан акыркы суроосун ошол англис тилде окугон деп ошол сыяктуу берген багытта англис тил багытында окуткан жеке менчик мектептер бар? Ошто бар. Эми Ошто негизинен ошол 72 мектептин дээрлик жарымынан көбүнчө башталгыч мектептер. Албетте орус тилине, экинчи англис тилине, математикага басым жасап окуткан мектептер булар көбүнчө эле. Анан жарымынан азыраагы бул ошол 12 жылдык билим берүү боюнча жалпы билим берүүчү мектептер. Булардын ичинен ошол дээрлик көпчүлүгү эле англис тилине басым жасайт. Ооба, негизгиси окутуу орус тилинде жүргүзүлгөнү менен ошол өзүңүз айткандай тереңдетилип окутулат англис тили. Анан жалаң ушул STEM предметтерин англис тилинде окуткан дагы мектептер бар. Ошол эле Алымбектатка, Курманжандатка, бизде 2 академия Купиев мектептери болсо, анын бирөөсү Купиев академиясы дагы ошол негизинен STEM предметтерин англис тилинде окутууга басым жасайт. Анан булар көбүнчө жеке менчик мектептер. Ошо носитель языка деп коет, тилди алып жүрүүчүлөрдүн өздөрүн алып келип чет өлкөдөн англис тилинде сабак берилет. Анан ошол частный мектептерди ачууда лицензиясы же ошондой бир жеңилдик каралганбы? Мурдага караганда ошол салыктан айрым бир жеңилдиктер каралат. Анан кийин буларды баягы текшерүүгө мораторий дагы киргизилген. Биз эми негизинен жеке менчик мектептерди мындай бөлбөй, анын ичиндеги балдар биздики, бардык иш-чара кандай эле бир аракеттер болбосун, биз ушул 70 мамлекеттик мектеп менен кошуп 70тен ашкан жеке менчик мектептерди дагы кошо алып кетебиз. Мисалы үчүн окутуу, жаңылык, башка нерселер болсочу. Эми мурда ошол жеке менчикте жалаң эле байдын балдары окуйт, анан баягыдай деген түшүнүк бар эле. Бул советтик стереотиптен уламчы. Анан азыр бай эмес, ошол билимге инвестиция салам деген ата энелердин балдары дагы көбүнчө окуйт да. Эми ал баягы мамлекеттик мектептер жаман болгондуктан эмес. Бул жакта баягы питаниясы бар, түштөн кийинки баягы кечки окутуусу бар. Ошо ата энелер ошол тандоо мүмкүнчүлүгү берилиш керек да ата энеге.